Бүгүн биз балдар силер менен жер шарындагы жаратылыш зонасы жөнүндө таанышабыз. Биз билебиз, жер шарында төмөнкү кабыктар бар. Атмосфера бул жердин аба катмары, литосфера бул жердин катуу таш катмары, гидросфера жердин суу катмары, биосфера жердин тиричилик катмары. Атмосферага эмнелер кирет? Атмосферага стратосфера, ионосфера жана башка абанын катмарлары бар. Литосферага жердин ядросу, мантиясы жана жер кыртышы, рельефтер кирет. Гидросферага дүйнөлүк океан, деңиздер, көлдөр, суулар, булардын баардыгы гидросферанын составында. Биосферага бул жер шарындагы өсүмдүктөр жана жаныбарлардын баардыгы тең бул биосфера кабыгы болуп эсептелет. Мына булардын баардыгы биригип келип туруп жаратылыш комплексин түзөт экен. Жаратылыш комплекси деген эмне? Жаратылыш комплекси деген бирдей шартта бирдей кубулуштардын өтүшү, бул жаратылыш комплекси деп аталат экен. Ал эми жаратылыш зонасы деген эмне? Жаратылыш зонасы бул дагы жаратылыш комплекси болуп эсептелинет экен. Эмне үчүн жаратылыш комплекси болуп эсептелинет? Анткени жаратылыш зонасында бирдей өсүмдүктөр жана бирдей жаныбарлар калыптанат экен. Мисалга алсак, биринчи жаратылыш зонасынын кайсыл эмнелери окшош экен? Ландшафты окшош экен. Ландшафт деген эмнелер? Ландшафт деген бул бирдей температурада окшош өсүмдүктөрдүн өсүшү, ылайыкташкан жана жаныбарлардын жашашы. Экинчи өсүмдүктөр. Мисалы үчүн чөл зонасында чөлгө чыдаган гана өсүмдүктөр өсөт, жана ал бир гана өсүмдүк эмес, бир нече өсүмдүктөрдүн түркүмү бул окшоштукту түзөт экен. Үчүнчү жаныбарлар. Мисалы үчүн жаныбарлардан алсак, суукка чыдамдуу кайсы жаныбар бар? Бул ак аюу болуп эсептелинет. Ак аюу суукка чыдамдуу жана ошондой шартта жашаган жаныбар. Ошондуктан бул бирдей жаратылыш комплексин түзөт экен. Демек, кийинки суроо берет элем. Эмне үчүн жер шарында жаратылыш зонасы бар? Эмне үчүн жер шарында жаратылыш комплекси бар? Же болбосо жаратылыш зонасы бар? Буга биз жөнөкөй гана түшүндүрсөк болот. Жер кандай формада? Жер демек шар формасында. Түндүк уюлу, түштүк уюлу, түндүк уюл менен түштүк уюлду бекиткен меридиан сызыктары, экваторду жерди теңекке бөлгөн экватор сызыгы. Демек биз жер шарынын азыр моделин чыгып алабыз. Бул жер шары. Күн чыгыштан чыгат, демек биз күндү алсак, күн жер шарына бирдей аралыкта тийбейт. Карайбыз. Экваторго 90 градус бурч менен тиет дагы, түз тиет дагы, түндүк уюл менен түштүк уюлга кичине бурч менен тиет. Ошондуктан күндүн нуру бул жерге аз тиет экен дагы. Демек ушул күндүн нурунун жер шарына бирдей тийбешинин натыйжасында жер шарында жаратылыш зоналары бөлүнөт экен. Жаратылыш зоналары биз билебиз, мынакей бул жерде экватор сызыгынан түндүктү жана түштүктү көздөйбүз көрөт. Анткени күндүн нурлары ушундай таралат экен. Экватор сызыгында, мына борок жердеги жашыл менен берилген экватордун тегерегиндеги бул
экватордук жана тропиктик токойлор зонасы болуп эсептелинет экен. Демек жер шарында бир нече жаратылыш зонасы бар экен. Алардын биз экватордон түндүктү көздөй алсак, биринчи экватордук токойлор жана тропиктик токойлор зонасы. Экинчи жаратылыш зонасы түндүктү көздөй кетсек, мына бул жерде Африканы карасак, түндүктү көздөй кеткен жана түштүктү көздөй кеткен. Бул жерде чөл жана жарым чөл зонасы жайгашкан. Чөл жана жарым чөл зонасы жайгашкан. Андан жогору кетсек, саванналар жана сейрек токойлор кездешет. Бул жерде кайсы жаныбарлар көп жүрүшөт? Сейрек токойлорду. Билебиз, жираф, зебра жана башка жаныбарлар. Андан ары жогорулап түндүктү көздөй кетсек, дайыма көгөрүп туручу жашыл токойлор. Жашыл токойлор. Бул кайсыл жерде бар? Карайбыз, бул Индостан жарым аралында, Индо-Китай жарым аралынын түндүк жагында дайыма көгөрүп туручу жашыл токойлор басымдуулук кылат. Дайыма көгөрүп туручу жашыл токойлор кайсыл жерде болот? Демек, Индостан жарым аралында биз түндүктү көздөй кетип жатабыз жана Индо-Китай жарым аралынын түндүгүндө, бул жерде болсо Флорида, Мексика булугунун жээктери, бул дайыма көгөрүп туручу жашыл токойлор болуп эсептелинет экен. Андан кийинки зона бул жазы жалбырактуу жана аралаш токойлор. Жазы жалбырактуу жана аралаш токойлор. Эмне үчүн аралаш токой дейт экенбиз? Демек, биз азыр картадан карасак, Россиянын түндүгүндөгү бул жерлердин бардыгы тең бул жазы жалбырактуу жана аралаш токойлор. Айрыкча Европа бөлүгүндө бул жазы жалбырактуу токойлор басымдуулук кылат. Россиянын ортоңку бөлүгүндө ийне жалбырактуу токойлор басымдуулук кылат. Ал эми Тынч океандын жээгинде болсо, бул аралаш токойлор басымдуулук кылат. Ошондуктан жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу аралаш токойлор болуп эсептелинет экен. Андан кийинки зонабыз бул тундра жана токойлуу тундра зонасы. Тундра зонасы бул дагы жазы жалбырактуу жана аралаш токойлордун түндүгүндө жайгашкан. Бул азыр карайып көрө турган болсок, мына бул эки жээгиндеги көк менен берилген бул тундра жана токойлуу тундра зонасы. Түндүк Америкада дагы жээгинде көк менен берилген тундра жана токойлуу тундра зонасы болуп эсептелинет. Андан кийинки эң акыркы зона бул арктикалык чөл зонасы. Жетинчи бул арктикалык чөл зонасы. Бул
түндүктөгү Түндүк Муз океандын аралдары, Түндүк Муз океандын аралдары, жарым аралдарынын жээктери, мореки Гренландия аралынын жээктери бул эмне болуп эсептелинет экен? Тундра жана токойлуу тундра зонасы, арктикалык чөл зонасы болуп эсептелинет экен. Мына бүгүн балдар биз жер шарындагы жаратылыш зоналары менен тааныштык.